Салам достор, апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз апам экөөбүз шоба салатын жасоону чечтик, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Жалпысынан ушул азыктар керек болот. Эң эле биринчи болуп кыргычтан кызылчаны өткөрүп алдым. Андан соң картошканы, кезеги менен сабизди да кыргычтан өткөрүп алдым. Колбасаны бычак менен эле кесип койгон оң болот. Жумуртканын сарысы менен агын аралаштырбай бөлөк-бөлөк идишке туурап майдалап алганбыз. Даяр болгон азыктарды эми ирети менен коюшубуз керек. Биз ушундай атайын идишке жасап атабыз. Мындай идишиңиздер жок болсо, тарелкага жасасаңыздар деле болот. Бирок ортосуна пияла же стакан коюңуздар керек болот, бирикпей калышы мүмкүн. Картошканын үстүнөн бир аз туз себелеп койдум, даамдуу болуусу үчүн. Эми үстүнөн майонезди куюп, кашык менен тегиз кылып жайып алабыз. Экинчи катарына колбасаны койдук. Үстүнөн бир аз басып коюңуздар, биригүүсү үчүн. Эми кезеги менен майонезди куюп баштадык. Үстүнөн тегиз кылып жайып алуу керек. Үчүнчү катарына кызылчаны коштук, аны жакшылап жайып алдык. Анын үстүнөн да майонез коштук. Ушинтип ар бир катарына майонезди кошуп, азыктарды кошуп жасай бересиздер. Кызылчанын үстүнөн сабизди кошуп, аны иреттеп жакшылап жайып алып, үстүнө бир аз туз себелеп койдук. Сабиздин үстүнөн да майонезди жакшылап куюп алып, бирдей кылып тегиз кылып жайып алдык. Колбасаны иреттеп тизип чыктык. Биздин колбасанын 2 катар чыкты. Үстүнө майонезди куюп, бетин кооздогонго жумуртканын агын жана сарысын колдондук. Мына даяр болуп калды. Эми 3 саатка морозилкага же муздак жерге коюп коюу керек. Биздин шубада салатыбыз даяр болду. Жакса лайк басып коюңуздар, подписаться кнопкасын басып коюңуздар. Telegram, Instagram, WhatsApp'тардан жакындарыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар. Саламатта калыңыздар.